Мына бүгүнкү күнгө каралган 3-чү финалдык беттеш кыздар арасындагы 65 килограмм салмакта Адеми Камчыбекова, Ысык-Көл облусунун балбан кызы. Чындыгында бул 65 салмак килограмм категорияда өзгөрүш жасады. Анткени ал финалга чыкты. Жана ошондой эле Нурзат Бактияр кызы бул ошондо фавориттердин бири болчу. Ал дагы финалга чыгып турат. Ал эми Адеми Камчыбекова жаш балбан кыз айрыкча жарым финалда Эльза Абдыкадырова менен өтө оор беттешти өткөрдү. Бирок ага чейинкисинде Алина Канибекова менен деле бир топ татаал таймашты өткөргөндө Адеми Камчыбекова үчүн жеңил жол болгон жок финалга жетүү. Нурзат Бактияр кызы болсо бул фаворит болуп эсептелет. Жана таза жеңиш. Мына албетте жарым финалда да ушундай ыкманы колдонгон болчу Нурзат Бактияр кызы. Азыр болсо финалда дагы аны ишке ашырды. Ош облусунун балбаны Нурзат Бактияр кызы ошентип алтын медалдын ээси болду. Куттуктайбыз. Жана Адеми Камчыбекова да ыраазычылык билдирели. Анын финалга чыкканы жаш балбан кыз үчүн бул өзү чоң жетишкендик болуп эсептелет. Мына кандай керемет бул ыкманы көрөлү. Алгач башка чабуулду уюштуруучудай болуп туруп идеалдуу мына сол жамбаш ыкмасы. Албетте бул ыкманы Нурзат Бактияр кызы жана ийнине жеткире аткарат. Буга чейин